ал 10 миңден ашкандай сүйүнгөнбүз, анан жоголуп кетти деп дагы бир кайгырып кайра баарыбыз чогулдук. Ушул Эртайды миң башы кылгандан кийин ошол жерге биз ар бирөөбүз убакыт саат курокат менен жүргөндөн кийин мынакей буга чейин биздин атактуу белгилүү блогерлерибиз бизге элге кызмат кылайын деген мисал келтирсем, Болот Ибрагимов өзү канча деген мынакей канча жылдан бери ошол максатына жетти деп ойлойм. Ошол максатка жетип атканда өзү бизге да жардам керек болуп атат деп өзү бир эме ачты эле. Номер бизге дагы акча салып туруңуздар, биз бияка барганда, тияка барганда каражат керек болуп атат депчи. Ошонун артынан мен да бүгүн сунуш киргизет элем. 10 миң адам жок дегенде 10 сомдон эң аз дегенде көбү 100 сомдон чогулсак, ошол биздин японский автоунаалардын бир фонду болсо бир 100 миңден миллионго чейин жөнөкөй эле тыйын чогулат. Ошол Эртайдын баскан турганына барган жерине жана ошол мыйзамды жеткире турган жерге Эртай барып жалдырабай, биз ошол нерселердин баарын мыйзам чегинде каражатка ошол мыйзамдарды сатып алып жаздырып юристтерге болобу, мына мен билген боюнча жеке эле могул жерде турган биз жөнөкөй жарандар эмес, мамлекеттик кызматкерлер дагы өзүлөрү кызыктар. Ушул японский машина келсе жакшы болот эле. Абдан сонун азыр иш көтөрүп атасыңар депчи. Анан ушул фондко Эртай сен номериңди жазып бир счет ачсаң, биз ошого которобуз. Жаныңда ушундай убакыт саатта баланча жерге кел десең, биз келип беребиз. Анан буга чейин айтып кеткен жаңы эле эми саясатты аралаштырбайын дедик. Бул маселе боюнча мен мынакей адилет биякта инелерибиз, байкелерибиз да тааныгандар турат. 2010дон баштап машина жаатында жүрөбүз. Анан жанагы суроого ДТП болуп атат, авариялар болуп атат дегенге айтарым, эң биринчи ага себепкерлер көп. Мынакей мен жазында ошол маалда туруп турган депутатка кирдик эле, Атазов Шайлообек Карыбекович деген кишиге киргем. Ошондой Япония автоунаалары келип атты эле, ошол боюнча бир мыйзам кабыл алып элге дегенде мына жазында маякта көп эле чыкты болуш керек. Биз эмеге жогорку кеңешке чыкканда, ак үйгө чыкканда баягы машиналарды камап баштаганда туурабы? Баарыбыз жүргөнбүз, жүздөгөн ошол жерде миңдеген киши чогулганбыз да. Мынакей андан кийин ошол киши барып туруп мынакей бизде безопасный город деген, коопсуз шаар деген кооптуу болуп чөнтөктү жакшы эле баарыбыздыкын какты, туурабы? 2 жылдан кийин ошол маселени көтөрүп жогорку кеңештен ошол элдин кызыкчылыгын ойлогон ошол себепкер депутат, мен бул жерде айтып эле кеткен, буга чейин айткам, ушул киши ушул айып пулдардын азайышына себепкер болду, туурабы? Андан кийинки мынакей айтып аткан тонировка боюнча мыйзамда былтыр мурунку жылдары жокко чыгарды дагы, азыр эми 30 миң 50 миң деп туруп кайра барга чыгарды. Анда кылса болот экен да, туурабы? Анда бизде эле ошол бул сапаты жагынан Япония автоунааларына бөлөк Европа, Россия жетпейт, Америка даже жетпейт, аны баарыбыз билебиз. Буга чейин айтып кеткен, биз уже машина мынакей буга чейин алып келгенбиз, алып келип жүрөбүз. Бирөөнүн жеке кызыктары деп атат, эме бирөөлөр акча жасайын деп атат деп. Мен айтат элем, биз 2014-2015 алып келип атканда ар бир жаран, мына маякта тургандар, мен өзүм ошол жарандардын арасындамын. Чүй Турузбека болчу фирма, атын унутам, СВД эле, ошоно эле. Ушака барып эле бирден машина ошол жерде $200 услугасын берип, каалаган машинаны тандап алганбыз. Ол жерде турган адамдардын баары машина алып сатарлардан тышкары эң биринчи өзүбүзгө биринчи сапаттуу машина айдап, азыркы могу кыйын кырдаалда бензиндин баасын көрүп атасыңар, ошол кыйын кырдаалда бир жакшы автоунаа менен Эртайдын миң башы кылып туруп, артында 10 миң адамдын артынан дагы билбеген, көрбөгөн адамдар бар. Анан мыйзамдар кабыл алынып атат, кайра четке чыгып атат, кайра аны каралып атат. Ошонун негизинде бардык бийликке, президентке кайрылат элем, биздин бийлик өкмөткө кайрылат элем, элдин камын ойлогон бийлик болуп бериңиздер, суранч. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Уақытыбыз келіп қалды. Келіңіздер, эми бул жакка өтүп берсеңиздер, барыңыздар. Баарыбыз туруп. Келип бул жакка өтүп бериңиздер. Анткени ар жакта бактар болуп калат экен, бияктан үйлөр көрүнүп жакшы болот да. Бул жактан азыр бир кичинекей бир кайрылуу кылалык. Биринчи кайрылуу кылабыз, анан кайрылуу кылгандан кийин кичинекей репортаж. Ушул жакта турган унаалар боюнча дагы ар бириңиздер аз кайрылуудан кийин өзүңүздүн унааңыздын жанына туруп берсеңиздер, кыскача бир 3-4 кишиден интервью алып коелук. Келиңер, бери өтүп барыңыздар. Жакын өтүп, жакын. Эч ким калбагыла, келиңер. Келиңер.
Баштайлы га. Ассаламу алейкум. Менин атым Эртай Искаков. Бул жакта турган жарандарыбыз, бул Кыргыз Республикасынын мекенчил адамдары бардыгы ушул жерге келип, Япон унаасы Кыргызстанга кайра кирсин деген демилгени колдоп, коштоп турган байкелерибиз, инелерибиз бизден кайрылуу болсун. Биринчиден биздин президентибизге, өкмөт башчыга, кабинет министров, жогорку кеңешке жана ошондой эле бардык массалык каражат маалыматтарга, бардык биздин Кыргызстандын ар бир жарандарына, 7 областыбызга кайрылат элек. Жана ошондой эле биздин чет мамлекетте жүргөн биздин кыргыз жарандарыбызга, бир туугандарыбызга кайрылат элек. 15-тен бери жаңына кирбей калды, кирсе дагы мыйзамды бузуп кирип атышат. Азыркы күндө Кыргызстанда свежий жаңы унаалар кирүүсүн, анын жылы 15 жылдын ичинде чыгарылган болсун. Ар бир унаанын таможенный пошлинасын 2015 жылкыга түшүрбөсүн, арзаныраак болосун. Бул $400-800 чейин орто эсеп менен бул 2015 жылдын тарифи болот. Ар бир унаа киргенде катализатору сөзсүз түрдө болосун. Кыргызстанда катализатор саткан, алган центрларды жабылсын. Жана ошондой эле Кыргызстанга киргенден кийин ал унааларга балким камерабы, балким жанакындай күзгөбү, обгонный озуп өтүүчү орнотулуусу. Бул нерсе оңой эле экен, арзан деле турат экен. Жана ошондой эле Япониядан келген унаалардын фараларындагы атайын алмаштырып, левосторонний движенияныкындай адамдардын көздөрүнө урбагандай кылып койсок. Ошол нерсени дагы көңүл бурсак, Ош Бишкек, Бишкек Талас, Бишкек Нарын ушундай алыс жолдо жүргөн унааларыбызга, таксист байкелерибизге кайрылабыз. Акырын айдаңыздар. Жана ошол жака атайын комплекстерди орнотуу, атайын точка А, точка Б'дан чыккандан кийин канча саатта жете турган болсо, мыйзамды бузбай, ошол нерсени киргизип, ошондон эрте кире турган болсо, анда ал адамдарга айыппул салуусу. Бул нерсе менен биз ошол нерседен айырылабыз. Жана ошо кирген унаалар Кыргызстандан чыкпай, балким биринчи 3 жылбы же биринчи 5 жылбы Кыргызстандан такыр чыкпастан башка мамлекетке сатылып, Кыргызстандын ичиндеги базар баасы көтөрүлбөсүн. Ошол нерсени колдойбуз. Барыңыздарга чоң рахмат келип бергениңиздерге. Эми бул жакта канча адам азыр япошка унаа айдап жүрөт негизи? Кол көтөрсөңүздөр. Эми көрдүңүздөр, бул жакта көп адамдар жалаң оң руль унаа айдашат. Өзүндүк сол руль унаам бар, жана оң руль унаам бар. Бир ажисе, бир камер. Кээ бир айтып атышат, сен эмне өзүң сол руль унаа айдайсың депчи, оң руль колдоп атпайсың деп. Менде дагы бар ажисе, барыңыздар билесиздер. Эми келиңиздер. Бул жактан эми кыскача эме алып коелук, репортаж. Бул да айдоочусу ким? Бериңиз ойга. Канча жыл айдап жүрөсүз? Жана сизге жолдо жүргөндө оң руль, сол рульдун айырмасы барбы? Жана кандай бузулат экен, бузулбайт экен кыскача. 1 мүнөт 30 секунд. 2 жыл болду. Оң руль, сол руль. Ыңгайсыз жок. Ыңгайлуу эле. Айдап жүрөсүз, жакшы эле. Келиңиз, могу жакта ким баштасы? Бул жактакы. Кетирсеңиздер, могу стептики дагы, мына бул жакта Toyota турат. Келиңиз байга. Бул Toyota Harrier, оң рулдуу айдап жүргөнүмө негизи канча 2010 баштап эле айдайм го. Негизи оң рулдуу машиналарды муну айдап жүргөнүмө 1 жыл болду. Ыңгайлуу, бузулбайт. Например, башка машиналарды кээ бирлери бузулса, BMW да, например, BMW айдагандар бузулса. Табышы кыйын да. Бир жерди көрсөтсө компьютер барып туруп, ошол жерде бузулган өтө көп бузулбайт буларчы. Ошого мунун давай Lexus'u бузулат. Lexus'una караганда правый руль мягкий болот. Сапаттуу да, кыскасы. Электроника вообще бузулбайт. Полный иштейт. Эми келиңиздер. Дагы бир кайрылуу кылып коелук. Өткөндө бизди перекупщиктер деп атка кондурушту айрым пабликтердечи. Ошон үчүн ушул жерде тургандар келиңиздер. Кайра туруп бериңиздер. Азыр мен
колдойбуз дегенде барыңыздар колдойбуз деп бир 3 жолу синхрондуу кыйкырып коелук туурабы? Анан кийин аягында биз перекупчтер эмеспиз деп коелук. Келиңиздер. Бул жакта турган элдер, колдоп келген элдер булар азыр күтүп туруп дрон көтөрсүн. Азыр дрон көтөрүлсүн азыр. Биринчиси азыр жана кайрылуунун аягын кошуп коебуз. 1 2 3 дегенде колдойбуз деп 3 жолу айтып болуп. Даярсыңарбы? Дрон. Прямой эфир кетип атабы? Шума. Япон унасы Кыргызстанга кайра келүүсүн колдойбуз. Колдойбуз. Жана бул жакта турган колдоочулар булар перекупчтер эмес. Чоң рахмат. Эми общий фотограф. Келиңиз алдыга чыкпайсызбы? Телеграм канал барсызбы? Сиз каналга подписан экенсиз. Акта 3000 подписчик бар. Телеграм группада 11,5 миң подписчик бар. Сөз жарайт. Азыр кайтарак. Громко говорите, громко. Все, барыңыздар, чоң рахмат. Бүгүн кечинде Кудай буйруса WhatsApp группа ачабыз, бүгүн келгендердин өзүнчө тайпасын. Ошол жака срочный бир маалымат болсо жиберип турганда. Барыңыздарга чоң рахмат. Алла разы болсун. Рахмат, ертең, молодец. Рахмат. Колдойбуз сени. Намазды оңар айтып көрдүк. Молодец, колдойбуз. Эртай мырза, медиаға түсіре тұрып қойсыз ба? Takainsar, Japondordu sağırdı, takainsar. Абай талаштан Esтай, бер келіп қойсың. Бирок эми азыр болот. Айкемне сөз кылып коч. На фото. Вертикально. Все? Все. Hayır. Фонд коюлса. Фонд 10 сомдон, эми 100 сомго чейин. Эртай мырза, бұл емес сіздер оқосыз Next-ы біз эфирде кетіп отырсыз. Бүгінгі митингтен талабы эмне? Бүгүнкү чогулуштун талабы бул эң биринчи бул коомдук талкуу. Ошол япониялар бул келсин деген демилге азыр чыгып, жогорку кеңеште каралып жатат. Ошол нерсени колдоо, Кыргыз Республикасына жаңы сапаттуулар киргизүү, Кыргыз өкмөтүнө бюджеттин налогторун төлөтүү, жана бул Кыргызстанда жүргөн унааларды легализация кылдыруу.
Ошондо Япон машинелерине уруксат берүү демилгесин колдоп атасыздар да ошондо? Япониядан оң рульдүү унаалар келсин деп. Себеп дегенде сол рульдүү унаалардын баасы 2 эсе кымбат, билесиздер. Жана жаңы унаа алып келиш үчүн азыр 2015тен жогору алыш керек. Ага көп адамдын чөнтөгү туура келбейт. Ошон үчүн бизде ээсинин алкагында дагы биздин дагы 3,5 жылыбыз бар экен мыйзам чегинде. Ошол нерсени жоктогенде ошол 3,5 жылда алып келдирүү Кыргызстандын машинасын жаңылатуу. Анан жана кол топтоо жүрүп жатат деп атпаңыздарбы? Канча миң кишинин колу топтолду азыркы учурда? Азыркы учурда бизде именно законопроекттин өзүнө кол топтоо баштала элек. Себеп дегенде жогорку кеңеште депутаттар өздөрү элдин кол топтоосуз эле бул нерсени ишке ашырса мүмкүн экен. Ошол нерсени күтүп жатабыз. Эгерде алар ишке ашыра албай кала турган болсо, анда биз кол топтойбуз. Азыркы учурда 200 өткөндө 200 бүгүн 80 адам кол койду. 280 адамдын колу бул законопроектти баштаган. Элек күлдөр менен жолуктуңуздарбы ошол сиздер? Күлдөр менен жолугатабыз. Азыр бүгүнкү күндө мына 3 топ депутаттар ушул боюнча мыйзам долбоорун жазып жатышат. Жакын күндө чыгат. Биринчиси Марлен Анатольевич уже чыгарды. Ал жогорку кеңештин сайтында бар. Жанакы кээ бирөөлөр айтып атпайбы? Оң рулду баягы эмеге ДТПга көбүрөөк болот экен. Ошого кандай бир эме коюп атасыздар да? Эми ал нерсе ДТПга болгон боюнча деген азыр канча оң рулдуу унаа болсо жана канча сол рулдуу унаа болсо алардын мындай процентин алып карай турган болсок бирдей эле болуп жатат. Анткени мына 1 миллион 100 унаа бар жалпысына жеңил машиналар. Анын Кыргызстанда 200 миңге жакыны официально зарегистрирован, дагы 100 миңге жакыны не зарегистрирован, 300 миң машина бар экен. Бул 4төн 1 бөлүгү. Бул ошол ГОБУда айтып жаткан 25% ДТП ошонун айынан болуп атат дейт. Туура, ал нерсеге кошулам. Бирок эң негизги нерсе ДТПнын болуп аткан нерсеси бул оң рулдуу унаа эмес, бул ошол ГОБУда коррупциясы. Айдоочулук көлүктөрдү саткандардын айынан, жолдогу знактардын жоктугунан жана ошондой эле бул мыйзам 2015-жылы запрет болгон. Бирок бүгүнкү күндө 2022-жылы канча жерге безопасный городдун камералары орнотулду, канча жаңы знактар орнотулду, жол коопсуздугу мурункуга караганда бир канча эсе өйдө өстү. То есть бүгүнкү күндө бул нерсени алып келүү мурункудан да жакшыраак, ыңгайлуураак деп эсептейбиз. Дагы жыйынтыктоочу суроо, сиздер айтып жаткан Япон машинелеринин мындай кайсы бир качествосу, натыйжасы кандай? Эң негизи салыштырмалуу да башка, мисалы Германиядан келет же да башка жактан келет. Эң биринчиси бул Япон унаалары Кыргызстанга өтө мындай техникалык жактан топ келүүсү. Ошол эле мына биздин төө башы алыскы чоң тоолордон ашуулардан өткөндө дагы сол рулдуу унааларды көп байкелер айтып атышат, ысып кетет, маягат депчи. А Япон унаалары булар миллионниктер. Булар ачыкча 1 миллион километр жүргөнгө жарактуу. Булар срок годности көп булардыкы. Булар маякпайт, электроникасында чатагы жок. Чатагы жок. Баасы арзан. Жана ошондой эле Япониядан билесиздер, келе турган болсо свежий унаалар. Ал жакта булар 40 миң, 100 миңге чейин жүрүшөт. Ачыкча ресурсу өтө көп. Чет мамлекеттен башкачтан келген унаалардын бардыгы ал жактан көп айдалып калгандар, чарчап калгандар да. Эс булар азыркы учурдагы 2010 жыл мурунку унааны алып келсеңиз деле, азыр жаңы заводдон чыгарылган ошол эле балким Россиянын унаасы келсин, 2 жылдан кийин анчалык состояние болбой калат да. Ошон үчүн бул нерсе уже практика жүзүндө Кыргызстанда айдалып, текшерилип, элдин мындай жактанда элегинен элдин өзүнүн уже отработанный метод да, то есть уже без проигрышный вариант деп коет да. Ошон үчүн бул нерсе эл өзү бул нерсени тандап уже көрүп чыгарып берип атат. Бул нерсени миллиондогон адамдар менин үчүн колдойт да. Рахмат.